Акыркы учурда турак жай кооперативдерди кыйрап жаткан көрүп жатабыз. Бир нече директорлору камакка алынды. Дээрлик ар жума сайын пайшиктердин арызданып жаткан көрүп жатабыз. Бул наразычылыктарды көрүнүшү эмнеде? Кеп турак жай кооперативдерди пайдасы 4% бергенде, эгер биз айырмасын бир гана курс боюнча эсептесек, ушул гана жерде пайшиктердин пайдасы 2 эсеге аз чыгып жатат. Турак жай кооперативдер өздөрүнүн резервдик фондун көрсөтүшпөйт. Кээ бирлеринин резервдик фонду такыр эле жок. Мунун баары кооперативдер боюнча мыйзамга белгиленген. Дээрлик бардык кооперативдерди взнос кабыл алуусу төмөндөп кетти. Көптөгөн кооперативдер пирамиданын схемасы боюнча иштешет. Башчылары, кызматкерлери бул алдамчылыкка шериктеш болуш үчүн аларга клиент алып келген үчүн бонустарды сунуш кылышат. Ошондуктан ар бир кызматкер өзүнүн кооперативи үчүн болушат. Биздин маалыматка караганда, кээ бир кызматкерлердин 300дөн клиенти бар. Бизге ушундай кооперативдердин кереги барбы? Мыйзамга ылайык 2017 жылдан баштап кооперативдер баш налог төлөөдөн бошотулушкан. Ошол учурдан тартып алар жамгырдан кийин чыккан козу карындай көбөйүп кетти. Ушул жылдан 18 февралда Улуттук банк өлкөдө күмөндүү турак жай кооперативдердин көбөйүп кеткен белгилеп кеткен. Бул финансылык пирамидасы болушу мүмкүн. Кооперативдердин эң алсыз жер бул эгер кооператив жок болуп кетсе, анда взнос жок үй алгандар сот аркылуу үйдү өзүнө өткөрсө алса болот. Саламатсыздар. Assalomu alaykum. Mening atim Tilek Eshonqulov. Men Ихсан корпоративинин клиентимин. Siz пайшиксиз ошондо. Ооба. Ихсан менен качан договор түздүңүз? 29 январда договор түзүлгөн. Кайсы жылы? 2022. 22. Ошондо канча процент взнос кылдыңыз? Мен первоначальный взнос почти 1,6 жакын. 1,6 сом төптүңүз. Сом төпкөн. Ошондо сиз негизи очередте турушуңуз керек, квартира алыш үчүн. 2 ай очеред. Биз жанакы ошол маалда как раз процент эмес, акция жүрүп, 2 айга 50% төксөң, 2 айдын ичинде үй алып берген акция жүргөн. Булардын корпоративде. Ошого илешип ошо акция менен договор түзгөн. Квартира алдыңызбы? Алып элекмин. Анан кандай чечимге келдиңиз? Чечимге бул корпоратив срогу келип алып бере албаганына байланыштуу мен заявление жазганмын. Менин акчамды кайтарып бериңиздер. Өзүмдүн акчамды өзүм алып, барып башка үй карап, өзүм дополнять этип эле үй алайын деп. Ошондо решение чыктыбы? Ошондо мага мынантип мына күнү решение чыгарып беришкен. Мынакей. Мына решение бар экен. Ооба. Исключить из состава членов кооператива гражданина, выплатить 100% от вступительного взноса. Акча алдыңарбы? Заявлением. Заявление. Акча алдыңызбы? Жок. Бул возвратка жазгандан кийин дагы алар элдин өзүнүн клиенттеринен комиссия түзүп туруп, элдин угун элге буруп койду. Ол жакта өчүрткө туруш керек экен. Ал жакка өчүрдүм эсептесем, мага 1 жылдай убакыт керек болот экен акчамды алыш үчүн. Ошондо директор менен жолугуп атасыңарбы, сүйлөшүп атасыңарбы? Директорге кирип каждый день жолуга албайсың. Ал жерде охранниктерди коюп койгон, эртеден кечке өчүрткө турушуң керек. Барып, эртең менен барып жазасаң уже 30-40, 50 болуп жазылат экенсиң дагы. Ал өчүртүн келечекти целый день убакыт. Ошол түзүлгөн пайшиктерден комиссия түзүлдү, туурабы? Ооба. Ошол комиссия элге түшүндүрүп атат. Элге бүткүлө, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Причинасы эмне? Булар буларга акча берип атышабы, же эмне? Жок, булар возвратниктер өздөрү бир 10 бала чогулуп, порядок түзүп, ошо поступление теги үй алгандардын акчасынан возврат акчаны кайтарып бергенге жөнүнө карап, акча эки жакка кетпесин деген негизде карат. Мен уккан боюнча булар азыр ошо комиссияда турган жигиттер спискте там 300 бирдеме турушат да. Бирок азыр кичине эл тынчса, биз силерди жылдырабыз деген ушундай сөздөр болуп атат. Чынбы же чын эмеспи? 5 bölüm. 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 5 bölüm.
Негизи канча клиент экен ошо Ихсандыкы? Ихсанда общий бир 10 миңге чукул клиенттери бар экен. Бизге түшүндүрмө берүү боюнча. Анын бир 3500, жакта 3600 үй алып беришти. Калганы өчтө турганда. Очередте турганда көбү ала элек сизге окшогондор мындай возврат кылып атабы? Группа барбы силерде мындай? Канча киши бар, анан канча алып атышат? Ошо үй алгандардын акчасын возвратка берип атат. Ал күнүнө бирөөнө или экөөнө ушундай. Негизи возврат алгандар кишилер бар, Бар, возврат алат. Негизи биз өткөндө ал жерге барганда аябай зычуу болуп аткан. Көп кишилер келип атат күндөчү. Акчаны бергиле, зычуу болуп атат. Квартира качан бересиңер? Күндөн күнгө күчөйүп атат бул проблемачы. Ооба, күндөн күнгө эл возврат жазгандар, мен билишим боюнча биз жазып атканда мен, например, 69-жыл, 68-жыл болуп өтүшкө жазылгам эле. Андан бери уже 250-300ге чукул болуп жазып атышат. Күндөн күнгө возврат акчаны кайтарып берет. Мен адашып эле кандай десем. Мен действительно баягы 10 миң адам катышып, 10 миң адам мүчө болуп, мен үчүн бир жарым жылдын ичинде 3800 квартира алып берип, ушундай эмеге жеткен компанияны көрмөдүм да. Анан мага кызык болду. Мен барып ошолордун жылдык отчету болуп аткан экен, ошого катышып көрөйүн деп, мен ал жерде мынтип айттым. Кыргызстанда, даже Орто Азияда мындай тездик менен өскөн компанияны көргөн жокмун деп айттым. Анан ал жерде Акинай Төрөбековна деген ошол Ихсан компаниясыны негиздөөчүсү экен да. Ошол жерде элге кайрылып, элден немесини кечирим сурап атты, башка кылып атты. Мен да как өзүм көргөн билгендеримди айттым да. Жакында Садыр Нуркожоевичке киребиз, жолугабыз, кабыл алат деген сөздөр болуп атты. Мен ишенгем, что эгерде кирсе, колдоп жатса, бийлик колдоп жатса буларды, значит, ушундай ашар жол менен, ушундай кооперативдердин немеси дагы күчөйткөн деген ойдо мен поддержка кылып алыптырмын. Оказывается, бул Ихсан деген менен көпчүлүк могу Кыргызстанда 90% мусулман мамлекети да, мусулмандар. Ошолор бар Ихсан деген ат менен бул жерде аябай шарият жолдо экен деп көп клиенттер ушунун тартылып турду да. Ошону байкадым. Билбейм, муну кандай болот, офистерине барсаң, офисте элдер толтура кыйкырып атат бардыгы, то квартира ала албай аткандар, то акчасын ала албай аткандар, билбейм эмнегедир, айтор булардын аркасынан аябай чыр башталды да. Мен ийгилик каалайт элем, чтоб батыраак бул немелерин чечип, чтоб эл менен иштешиш керек. Элди негизи элди алдап койбош керек да, максат. Биздин максат, активисттердин максаты, чтоб элди алдатпашыбыз керек. Алар каждый берген акчаларына күйүп калбаш керек. Биз баштайбыз. Негизинен турак жай кооперативдери буга чейин болуп эле келген. Эмне себептен ушулар аягына чыккан жок? Булар кайсы бир деңгээлде бир ийгиликке жетип, пирамиданын башына жеткенден кийин жок болуп кетишет. Мына азыркы учурда дагы ошондой турак жай пирамидалар көбөйүп кетти. Өздөрүнүн ар кандай сөздөр менен, элге жага турган сөздөр менен аттарды коюп алышат. Бардыгынын аттарын айтпай эле жүрөйүн, айтпай эле коеюн. Бирок өзүңүздөр кече көрдүңүздөр, бир эки чоң турак жай кооперативдин жетекчилери камалды. Алтыда дагы көбү бар. Мына азыр интернет айдыңынан карап турабыз, көрүп атабыз, көптөгөндөрдүн ичинде чырлар көп болуп атат. Эмне себептен мамлекет күч түзүмдөр ушундай эле көңүл бурбайт? Мына башкы прокурорго ушул учурдан пайдаланып кайтып кетет эле. Сөзсүз эле элдер жапа чегип, анан 2-3 терезеден секирип, анан 3-4 өрттөнүп,
проблеманы ошентип алдыңызга алып барганда анан көңүл бурулабы же ушуну алдынтадан шылуундарга карапайым элди алдандырбай алып калсак болобу? Мына турак жай проблемасы бул көйгөй, өтө чоң көйгөй. Мына мигранттарыбыздын көпчүлүгү ушу турак жай ала албай ошол жакта мигрант болуп жүрүшөт. Мына ошолор көпчүлүгү ушу турак жай кооперативдерден акча отурат экен. Кантип? Өздөрү толук деле договорду ичиндеги эрежени билбейт экен. Бир тааныш аркылуу эле бир эжекеси иштеп калса же бир байкелерге рекомендация кылып калса, ошого эле счетко акча салган учурлар көп азыр. Ошол жерде именно кооперативдин ичинде иштеген кызматкерлер дагы бул жерде пирамидадай кылып алыптыр. Өзүңөн канча адам алып келсең, кайсы бир деңгээлде аларга бир процент соотношениеде бир жеңилдик болот экен да. Ошол үчүн булар бири-бирин тартып эле бул сыртынан караганда бир сетевой маркет пирамида окшош баратат да. Ушуну мен бирөөнү күнөөлөгөндөн алыспын, бирок көйгөй уже көбөйүп баратат. Именно ушул уюмдар тууралуу. Ушуну алдын алып, эми ар бир чыр-чүн эле Садыр Жапаров, Камчы Ташиев дебей эле коелу го. Мынага чейинки башкы прокурор Кузулушевка ушуну алдын ала айтып кетет элем. Ошого көңүл буруп коюңуз. Көптөгөн экен, бир 10дон ашык турак жай кооперативдер бар экен. Көпчүлүгү карапайым элдер ошол жерде акчаларын отургондор. Мен кошумчалай турган сөзүм ушул.